Бардыңыздарга салам, каналыма кош келипсиздер. Бүгүн биз интернет булагынан алынган рецепт боюнча салмагы 2 кг чыккан жана 250 рубль, сомго отургондо 287 сом сарпталган бюджеттүү торту жасап көрөбүз. Оригинал рецептти видеонун астына калтырып коёмун жана видеонун аягында салмагы канча чыккандыгын, канча сом сарпталгандыгын баардыгын көргөзүп беремин. Жана дагы айта кетчү нерсе, бул рецепт боюнча мен алгачкы жолу жасап жатамын. Эң алгач идишке жумурткаларды чегип алабыз. Жумурткага кумшекерди кошуп, миксер менен чалып алабыз. Башында миксердин жай ылдамдыгында чалабыз дагы, андан соң эң жогорку ылдамдыгына коюп, апапакай болуп көргөнгө чейин жакшылап чалып алабыз. Керектелүүчү азыктарды видеонун астынан тапсаңыздар болот. Ошондой болуп, венчиктин изи калышы керек. Эми башка идишке балды жана соданы салып, жай отко коебуз. Бал менен сода ушинтип көбүрөп баштайт. Биз тынбастан аралаштырып турушубуз керек жана уламдан улан ушундай янтар түскө айланганда даяр болот. Эми болсо чалынган жумурткаларга кичинеден кошуп, кайрадан миксердин жай ылдамдыгында аралаштырып алабыз. Өлчүп алынган ундан кичинеден ээреп алабыз дагы, ылдыйдан өйдө акырын аралаштырабыз. Даяр болгон камырды илиске салып алабыз. Бул илис менин кичинекей духовкамдын илиси. Диаметри 30га 30. Ар ким өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга жараша бышырыңыздар. Автор 30-35 мүнөттө даяр болот деп айткан. Менин бисквитим 25 мүнөттүн ичинде даяр болду. Кургак шпажка менен же зубочистка менен текшерип көрүңүздөр. Эгерде кургак чыкса, анда бисквит даяр болгон болот. Дагы эскерте кетчү нерсе, 15-20 мүнөт болгонго чейин духовканын эшигин ачпаңыздар. Эгерде ачып жиберсеңиздер, бисквит ылдый түшүп кетет. Менин бисквитимдин асты кичине күйүк тартып кетиптир. Ал жерлерин кесип алып таштадым дагы, тең экиге бөлүп, целлофанга салып, крем жасагыча ар алып койдум. Бисквит ушундай бийик, сонун жыттанган, жумшак болуп чыкты. Эми кайнатма кремибизди даярдап алабыз. Ал үчүн кумшекерди идишке салып, жай отко коебуз. Ушинтип эрип баштайт. Аралаштырбастан жөн гана түртүп коюш керек. Кумшекер толук эригенден кийин сүттү акырындан куюп баштайбыз. Абайлаңыздар, бул ысык. Мен автордун сөздөрүн кунт коюп укпаптырмын. Ал жакта антипригарный идиш колдонуңуздар деп айткан экен. Алюминиевый казанды колдонгон үчүн ушундай астына тартып кетти. Сиздер катамда кайталабаңыздар. Крем жай отто кайнап жатканда биз башка идишке жумурткаларды чегип, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң сүт менен крахмалды кошуп, жакшылап
аралаштырабыз. Чалынган жумурткаларды кайнайын деп калган биздин сүткө куябыз жана тынбастан аралаштырып турабыз. Крем уламдан улам коюланып баштайт жана буркулдап кайнагандан кийин 1-2 мүнөт кайнатып коебуз. Даяр болгон кремди башка идишке куюп, үстүнө салафан менен жабып, жана батыраак муздасын десеңиздер, астына муздак сууга салып койсоңуздар болот. Кремди бөлмө температурасында толук муздатыш керек. Бөлмө температурасында толук муздаган заварной массага каймак майды кошуп, миксер менен жакшылап чалып алабыз. Эскерте кетчү нерсе, каймак май менен кайнаткан биздин кремибиздин температурасы болжол менен бирдей болуш керек. Эгерде андай болбосо, крем ирип кетиши мүмкүн. Көп убакыт чалыштын деле кереги жок. Ушундай сонун карамель цветтеги кремибиз даяр болду. Эми тортубузду чогултуп алабыз. Корждорду мен дагы 4кө бөлүп алдым ортосунан. Жана нымдап сүйкөгөнгө пропитка суу менен кумшекерди аралаштырып алдым. Бул жерден болсо мен эң үстүнгү коржго кичине эле крем алып коюптурмун. Ошол себептен толук жабылбай, анча эмес көрүнүп калды деп айтсам болот. Торттун капталдарын болсо крошка менен коздоп алдым. Эми торттун үстүн коздогонго карамель жасап алабыз. Кайнатма кремди жасагандай эле кумшекерди алгач идишке салып алабыз. Кумшекер толук эригенден кийин каймак майды кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Бул жолкусунда антипригарный идиш колдонгондуктан эч нерсе чапташкан жок. Эми сүттү кошобуз. Аягында чым-чым туз кошуп, бир азга кайнатып алабыз жана башка идишке куюп муздатып коебуз. Муздаган соң кичине коюланып калат. Анан кондитердик баштыкчага салып, торту коздоп алабыз. Мынакей тортубуз да даяр болду. Албетте автордукундай кооз кылып коздой алган жокмун, бирок колуман келгенде кылдым. Торттун салмагы 1,5 килограмм болду. Бирок ошентсе дагы 1-2 чоң торт даяр болду. Даяр болгон торт муздаткычта 4 саат турду. Өтө жумшак, оңой кесилген торт болуп чыкты. Ал эми даамын айтсак, биздин үй бүлөгө баарыбызга жакты. Өзгөчө биздин кайнатылган крем карамель даамданган сонун крем болуп чыкты. Ал эми баасын айтсак, мен өзүм сарптаган азыктарды эсептегенде туура 299 сом чыкты. Менин оюмча 300 сомго ушундай чоң, берекелүү, даамдуу торт жакшы вариант деп ойлойм. Жана дагы өзгөчө бисквитти оңой даярдалат экен. Ушуну менен биздин экспериментибиз бүттү. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар жана каналга катталганды унутпаңыздар.